Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев видеоконференция режиминде өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезексиз жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары 2025 жылга чейин Евразиялык экономикалык интеграциясын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын аныктаган документтин долбоорун талкуулашты. Документ жалпы жоболордун жана интеграциялык биримдиктин ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча 11 системалык блокко топтоштурулган чаралардын жана механизмдердин тизмесинен турат. Чаралардын жана механизмдердин тизмеси иш-аракеттердин планы ЕЭПке мүчө мамлекеттердин интеграциясын мындан аркы өнүктүрүүнүн жол картасы болуп саналат. Аны аткаруу 13 эл аралык келишимди, 60тан ашуун ЕЭП ченемдик укуктук актыларын, бирлик жөнүндө келишимге, ошондой эле Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарына 25 өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү иштеп чыгуу жана кол коюу камтылган. Жыйындын жыйынтыгында 2020 жылдын 19 майында Жогорку Евразия экономикалык кеңешин өткөрүүгө чейин газ жеткирүүнүн баасын түзүү боюнча маселени кайра кароо чечими кабыл алынды. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны 2020 жылдын июль айынын 2-декадасында Минск шаарында өтөт. Ошто айрым компаниялар ишке кирди. Өкмөттүн аталган облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдиргендей, көмүр кендеринде иштеген 12 компанияга уруксат берилди. Алар Кыргызстандын ички муктаждыгына жана экспорт үчүн көмүр өндүрөт. Андан тышкары облуста 3 чоң цемент заводу ишке кирди. Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда 22 марттан тартып Бишкек, Жалал Абад ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал киргизилген. Таджикистандын президенти Эмомали Рахмон быйыл Рамазан айы коронавирус жайылып жатканы учурдан тышкары жазгы талаа жумуштары менен тең башталгандыктан элди орозо кармоону кийинкиге калтырууга чакырды. Биз суу ичүүдөн жана тамак жештен өзүбүздү тыюуну биле туруп, ден соолукка зыян келтирбешибиз, жаныбызды аяшыбыз керек. Себеби ачка жүргөн адамдын иммунитети төмөндөйт жана оору жуктуруп алуу коркунучу жогорулайт, деди Рахмон. Мусулмандардын ыйык орозо айы шарият жыл санагы менен 24 апрелде башталды. Илде жайылышын алдын алуу максатында Таджикистанда мечиттерде чогулуп намаз окууга марттын башында тыюу салынып, бат эле кайра ачылган. Апрелдин ортосунда кайрадан жабылды. Таджик өкмөтү өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандар жоктугун айтып келүүдө. Бирок укук коргоочулар мамлекетте акыркы кездери өпкөсү ооругандар көбөйгөнүн белгилеп, ачык маалымат берүүгө чакырууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму марттан бери тажик бийлигине өлкөдө карантин жарыялоону сунуш кылган. Жакын арада бул уюмдун адистери өлкөгө келери кабарланган. Бириккен Араб Эмирлиги Кыргызстанга гуманитардык жардам берди. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ күнү эл аралык Манас аэропорту Etihad Airways авиакомпаниясынын коронавируска каршы күрөшүү боюнча жеке коргоочу каражаттар жана медициналык дары-дармектерди камтыган гуманитардык жүк келген учагын тосуп алды. Жардам көрсөтүү 6 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков менен Абу-Даби Мураскер Ханзадасы Бириккен Араб Эмирлигинин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын орун басары Шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында жетишилген келишимдин натыйжасында ишке ашты.